Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Кудрет Тайчабаров жол кырсыгына кабылды. Ал боюнча маалыматты 24 кж патрулдук милиция кызматы жана Кудрет Тайчабаров өзү ырастады. Кырсык бүгүн Масалиев көчөсүндө болгон. Көк машинанын айдоочусу катуу айдап келе жатып менин унаамды сүзүп алды. Ал жол эрежесин билбейт экен, жаракат деле алган жокмун, ушу колум эле сынды окшойт, дейт Кудрет Тайчабаров. Бишкек эркин экономикалык аймагында жеке фирма уруксаты жок уулуу заттарды колдонуу менен техникалык жана экологиялык талаптарды бузуп, бир топ убакыттан бери тоо тектен алтын бөлүп алуу менен алектенип келгенин башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, баалуу металлдарды камтыган кендерди кайра иштетүү боюнча мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү фактысы башкы прокуратура жана бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан аныкталган. Аталган учур боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси менен иш козголуп, тергөө амалдары башталган. Октябрь райондук милициясы алдамчылыкка шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 12 январында КМ аттуу жаран милицияга арыз жазган. Арызда 2021 жылдын 10 сентябрында Бишкек шаарынын Сёркулов жана Байтык Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинен АР аттуу адам чет элдик жарандардан $80,000 суда алып берем деп алдап, $5,000 алып, ошол бойдон дайын таптырбай кеткен. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен иш козголгон. Ыкчам издөөнүн натыйжасында кылмышка шектүү катары 1980 жылы туулган АР кармалып, тергөө абагына камалды. Учурда анын башка да иштерге тиешеси бары же жогу иликтенип, шектүү суракка алынып жатат. Президент Садыр Жапаров эртең 27 январда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен Индия Борбор Азия диалогунун алкагында уюштурулган видеоконференция форматындагы биринчи саммитке катышат. Саммиттин жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык жана аймактык коопсуздуктун негизги маселелерин, ошондой эле Борбордук Азия менен Индиянын ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүнү талкуулоо пландалууда. Анын жыйынтыгы менен Дели декларациясы кабыл алынат. Саммитке ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердымухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да катышат. Быйыл Индия менен Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толот. Иранда француз туристи Бенджамин Бриер 8 жылга эркинен ажыратылганын француз маалымат каражаттары анын адвокатына таянып 25 январда жазышты. Ал былтыр жазында Түркмөн-Иран чек арасына жакын чөлдө чакан тек учакты аралыктан башкарып жүргөн маалда тыңчылыкка жана Тегеранга каршы пропагандага айыпталып кармалган. Иранда тыңчылыкка айыпталгандарга өлүм жазасы каралган. Бриердин үй бүлөсүнүн айтымында ал 2018 жылы өз автоунаасы менен Скандинавиядан саякатка чыккан бейкүнөө турист былтыр декабрь айынын соңунда 36 факты француз камалганына каршылык билдирип ачкачылык жарыялаган. Ал учурда Ирандын түндүк чыгышындагы Мешхед шаарындагы Валикабад түрмөсүндө жатат. Орусиянын нан өндүрүүчүлөрү февраль айынан тарта нан азыктарынын баасы кескин кымбаттайт деген эскертүү берди. Орусияда чакан РБК басылмасы өлкөдөгү эң ири нан өндүрүүчү Фацер ишканасынын директорунун айткандарына таянып, нандын баасы 16,5–30% чейин кымбаттаарын жарыялады. Аталган компания бул маалымат тууралуу кеңири түшүндүрмө бербей, транспорт нанды орогонго кеткен каражаттар кымбат болгондуктан баа өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Нанга карата баанын өсүшү Иркутск облусунун Камаленский холдингинин жетекчиси Дмитрий Козлов да тастыктады. Орусиянын айыл чарба министрлиги бул маалыматтарды жокко чыгарып, былтыр инфляция айыл чарба тармагында 10% көтөрүлгөнүн билдирди. Ташкентте 22 жашка чейинки спортчулар арасында бокс боюнча биринчи Азия чемпионаты өтүүдө. Кыргызстандан 6 спортчунун катышуусунда жарым финалдык беттештер 26 январга белгиленген, бирок ал күнү борбордук электр энергиясынын өчүрүлүшүнө байланыштуу эми жарым финал 27 январда. Финалдык беттештер 29 январда болот. Кыргызстандан экинчи финалга 7 спортчу чыккан, бир мушкер дароо финалдан баштайт.